Түбі бір түрк әлемі рухани жаңғырудың жаңа дәуіріне аяқ басты. Түбі бір түрк дүйнөсү рухани жаңылануунун жаңа мезгилине кадам таштады. Анын башаты улуу тала цивилизациясынын ата-бабалардан калган мурасы. Кийинки кадам азыркы заманга ылайык жалпы баалуулуктарды өнүктүрүү милдети турат. Бул үчүн Өзбекстанда чогулган боордош өлкөлөрдүн тамыры терең тарыхына сар эсеп салып, пикир алмашып, тажрыйба бөлүшүп, биргелешкен демилгелердин дараметин талкуулашты. Жалпысынан жыйынга 35 өлкөдөн 300дөн ашык илимпоз чогулду. Кеңеске 35 елден 300ден астам ғалым қатысты. Өзбек боордоштурдун улуу бабалардын мурасы 3-чү кайра жаралуу доорунун негизи деген кайрылуусуна түрк дүйнөсү түгөл чогулду. Түбү бир түрк элдеринин ренессансы бул биринчи кезекте биздин достугубуздан, бир туугандыгыбыздан, маданиятыбыздан, тилибизден, дилибизден башталат. Бул маселени биз интеграция кылбай туруп эч бир инсанска жол ача албайбыз. Ошондуктан биздин президенттердин жасап аткан концепти, стратегиялык көз карашы эң туура деп айтар элем. Астанада дагы түрк мамлекеттеринин саммитинде урматтуу президент Токаев дагы түрк дабыры, түрк асыры дебедиби? Ошондо бул бекеринен айтылган сөз эмес. Себеби азыр ушу түрк дүйнөсүнүн асыры келди. Түрк дүйнөсүнүн кылымы келди. Бул күндөрү Ташкентте жана Самаркандта ар бир илимпоз эл аралык конгресстин трибунасынан фундаменталдуу изилдөөлөрү менен жаңы долбоорлорун көрсөттү. Казак окумуштуулары да миңдеген жылдар бою сыры толук качыла элек уникалдуу эмгектерин тааныштырып, кызматташуунун жаңы багыттарын сунуштады. Улуттук китапкананын сейрек корунда Улуттук китепкананын сейрек кездешүүчү коллекциясында Алишер Наваинин 10 кылымга таандык кол жазма нускалары бар. Ошол эле учурда Санкт-Петербург, Казань, Ташкент басылмаларында басылган литография нускалары 20 жылдан бери сакталып келет. Казакстандын китепканаларында сакталган Алишер Наваинин кол жазмалары жана байыркы китептери орус жана өзбек окумуштуулары тарабынан түзүлгөн бир дагы каталогко киргизилген эмес. Мунун уникалдуулугу ушунда. Бунун бирегейлиги сонда болуптур. Осы вакытка дейин басқа тілдерге аударылмаған фарс тіліндегі бірнеше қолжазбалар. Бизде башка тилдерге которула элек перс тилиндеги бир нече кол жазмалар, Борбор Азия элдерине тиешелүү архивдик материалдар бар. Мындан тышкары Орто Азияда ыйык жерлер, диний жайлар, архитектуралык эстеликтер бар. Ушулар тууралуу дагы маалымат бере алабыз. Алар биргелешип калыбына келтирүү иштери менен алектенсе болот. Тууралда маалыматтар бере аламыз, және оларды биригип реставрация жумуштары менен айналышабыз. Жалпысынан конгресс жүрүшүндө түрк дүйнөсүнүн маданий жана руханий мурастарын кайра жаратуу боюнча 35ге жакын меморандумга кол коюлду. Мындан тышкары 150ге жакын биргелешкен долбоорлор кабыл алынды. Аларды ишке ашырууга дүйнө жүзү боюнча 1000ге жакын окумуштуулар тартылмакчы.